6 балам бар, 7 балам бар, бирөө ошол жакта калды кызым. 100 миңди төлөп коюп биз нени жейбиз, жазгача кандай жашайбыз? Колдойбуз да, туурабы? Кордойбуз эмес, колдойбуз да. Кордоп атасыздар азыр. Шону кантип колдойбуз? Мен сизге азыр баарын тактап берейин. Справканы 500 сомго бердилер да балдарга. Мында ким кантип төлөдүңүз аны? Ушундай эле колго бердим. Жөн эле колуна берип койдуңузбу? 500 сом алып балдарын каттоого алыпсыздар. Ошо 500 сом алганыңыздар мыйзамдуубу? 500 сомдон кимден алып барбыз? Өз мекенибизге, өз жерибизге келдик деп ойлосок, ал жактан кыйынчылыктан качып келсе, бул жак кыйынчылык болуп атат. Эчтеке жардам бере албайм, мен колуман эчтеке келбейт. Эмне кылып отурасыз анда бу жерде? Жок, бизге санарип базага биз киргизебиз. Санарип базага бул жак санариптин сысын түшүнбөсө эмне кыласыңар? Курманкул Зулушев мырза ачык болгула, журналисттерге маалымат бергиле дебеди беле. Урматтуу прокурор. Жок, мындай биз үйүнө барган жокпуз, биз кызмат ордуна келип атабыз мындай. Жок, түшүнүп атам. Урматтуу Сиздер менен азыр деген эме жок, биз жооп алып алалы. Жок, интервью берем. Ушул процесс боюнча эле. Жок, интервью берем деп атат бизге. Жеке маселе эмес да, бул үй эмес да. Интервью берем десе аласыз да. Мына урматтуу көрөрмандар, Тажикстандан Кыргызстаным деп, ушундай Кыргызстанга ал жактагы кордуктан, ал жактагы кысымдан качып келген жарандар мына ушундай акыбалга туушар болуп атат. Мына ушундай прокурорлор, мына ушундай соттор эмне кылып атат? Соттоп атат. Кана бизде сот адилеттүүлүгү, урматтуу судьялар кеңеши, урматтуу жогорку сот эмне үчүн Кыргызстанга Кыргызстаным деп келген жарандарды ушинтип соттоп, ушинтип үстүнө айып салып, 6 баласы бар жаранды ушундай кылып кордойсуңар? Бул эмне деген түшүнүк? Мына прокурордон биз маалымат алалы, кандай кылып жарандар ошол мыйзамдуу укуктарын коргосо болот, келгенде кандай жерлерге кайрылыш керек, кантип качкын статусун алыш керек деген жөнөкөй эле суроолорго жөнөкөй эле жооп алгыбыз келген прокурордун мындайча айтканда поведениясы болуп атат. Балдарын армияга алып барып, мисалы, силер кыргыз экенсиңер деп армияда болгон кордукту көргөзүп атат, мисалы, кыргыздардын балдарына. Анан ата-эне чыдабайт ал нерсеге, чыдабай анан качырып атат буяка. Ата-энесин апарып камап салып, балаңды алып келсең, алып келесиң, алып келбесең камаласың деп. Ошентип кайра барып армияга кеткендер бар, айла жок. Биздин кыргыз жарандарыбыз келип жатат бул жаккачы. Алардын укугун ким коргойт? Бизде мыйзамда бар экен. Бир да министрлик аткарбайт экен, жок экен. Ушуга протокол тапшырма берип койсоңуз, ушулардын укугун карап койлу. Биздин прокуратура тарабынан аларга иш козголуп, айып пул салынып, наоборот, кыргыз бул жерде кордоп жатат. Сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Ушул камерага келген кишилерди сопровождать этип, камера менен тартып түшөт деген сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Жок, көрсөткөн эмес, бирок мен деле тартсам болот да туурабы, укугубуз тегеле. Укугуңузду сураган жокпу? Сиздин функционалдык милдетти сурап атам. Жок, кирбейт. Аты жөнүңүз ким? Тулянова Нурайым. Сиз функционалдык милдетиңизге азыр сизге адамдар, жарандар келип калган болсо, сиз бул жакта камераны көтөрүп биздерчип жүрсөңүз, ал жакта адамдардын эмне иш кыласыз бу жакта? Биякта да экинчи сотрудник, главный специалист бар. Сиз эмне иш кыласыз? Налоговый инспектор. Налоговый боюнча суроолор менен жарандар келсе, сиз бу жакта бизди ээрчип жүрсөңүз, сиздин функционалдык милдетти аткарбай атсаңыз, сизге мамлекет айлык төлөп атса, анан сиз моундай кылганда мамлекетке кыянаттык кылган жоксузбу? Мен азыркы учурда биякта жүргөнүм себеби, анткени менин кабинетимде бир эме бар. Получается, главный специалист. Сиздин анда керегиңиз жок турбайбы? Эмнеге кереги жок? Эмнеге анда кереги жок кадрды жумушка алып отурат? Жөн айлык кетирип мисалы. Сиздин сөзүңүзгө караганда, ал киши эле жетишет, бардык суроолорду ошол чече берет. Мен личныймын деген сөздү айтып атасызбы? Жок, азыркы учурда, если бизде кишилер бар болсо, то мен, конечно, мен биякта жок боломун. А так как азыркы эч ким жок. Эме экенсиз, эмне? Жооптуу катчы экенсиз. Бул жак сиздин кызматкер экен. Сиз түздөн-түз булардын функционалдык милдетин талап кылып, тартипке сала турган кызмат, жооптуу кызмат сизде. Жарандар келип атса, функционалдык милдетинде бул камерага тартуу көрсөтүлбөсө, сиз бул жакта сизди көздү тартып жүрөт биякта, оператор болуп. Токтосоңуз эми айтайын. Анан мамлекет бул кызга айлык берип атат. Шуну иштесин, налоговый тармактап жарандар келсе ушундай түшүндүрүп, өзүнүн ишин жасасын деп атат. Бул бизди ээрчип, биз менен оператор болуп кызмат кылып жүрсө, биз тартпа дебейбиз. Бирок эми мамлекетке кыянаттык кылган жоксуңарбы? Жок, кылган жокпуз. Вы меня обвиняете здесь, приходите, меня обвиняете, буга жардам бергиле, буга учетко койгула деп. Биз бул эчеге жардам берип албайбыз. Булар соңку учетко туруш керек. Мына, көрдүңөрбү, урматтуу көрөрмандар? Соңку учетко туруп, анан ошол жака пропискага туруш керек. Акылбек Жапаров мырза
мына өкмөттүн иши ушул болуп атат. Жергиликтүү бийликтин канчалык эффективдүү иштеп аткандыгынын үлгүсүн ушул эжеден көргүлө. Мына биз келип жардам бергиле, ушундай болуп атат, ушундай болуп эзилип атыптыр десек, сотко баргыла, буга баргыла деген жоопту айтып атат. Мен эч кимди жиберген жокмун сотко баргыла, тияка баргыла деп. Силер качан айтасыңар? Качан мамлекеттик кызматкерлер жаран кайрылып келсе, кел чечип берейин. Кел, мына жерде мынандай кылып жол жобосу бар. Кел, муну монтип оңдойлу. Мен жардам берип силерди монтип стадияга жеткизейин деген сөз качан айтасыңар силер? Бай болгурлар. Биз болгон аракеттерибизди биз жардам беребиз, кылабыз берден. Билбеген учурлар бар. Эртеге келиңиздер. Мен ошол бул жерден эми мына туугандарыбыз келиптир. Ошол ун, кийим кече, май, вермишель, самын, дагы эмне? Беребиз мындай, кандай көп берсеңиз капканын беремин эртеге. Эртең бул өзү келсин мен. Сиздер мындай жергиликтүү өз алдынча башка орган болуп атасыздар. Бул баг бүттү, сен инаптыга республика кылбачы. Кандай республика? Бүткөн жылдын аягы бүттү болду. Бюджет жабылды. Кандай бир үй бүлөгө бир көмүр бере албайсыңар? Бере албайм көмүрдү мен. Жегенде жакшы жеп атпайсыңар? Жедирин көрдүңбү сен жегенде? Тоң, сиз мындай жакшы сүйлөбөйсүзбү? Биз эми Кыргызстанда жашап атабыз. Мен Кыргызстанды кыдырып келатам. Баардык жерди билем. Эми бул жерде периште болуштун вообще кереги жок. А мектепте мугалимдер акча сурайт, директор баш болуп акча сурайт. Далил бир. Далил мына сурап атат. 900 сомдон алып атат. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Чүй облустук сотунда турабыз. Бул жерге бүгүнкү күндө Кыргызстаным деп Кыргызстанга качып, ошол тажиктердин езүүсүнөн ошолордун кысымынан кутулам, Кыргызстанга келсем деп келген биздин этникалык кыргыздардын тажиктерден кем калбаган езүүлөрүн бүгүн сиздерге ачып беребиз. Анткени бизге кече келип кайрылган жарандар болду. Мына ошол жарандардын аты жөнүн сиздерге ачык айтпайбыз. Себеби ал кишинин, ал үй бүлөнүн Тажикстанда туугандары бар экен. Эгер жүзүн көрсө, алардын арманын укса, тажиктер билип алса, алардын туугандарын дагы барып кысып, дагы эзүүлөрүн баштайт экен. Ошондуктан биз сиздерге урматтуу көрөрмандар жүздөрүн, аты жөнүн айтпайбыз. Окуя кандай болгон, эмне болгон, ошону өздөрүнүн оозу менен сиздерге ачып берели. Мына, салам алейкум, дагы бир жолу. Сиздер бүгүнкү күндө аялыңыз экөөңүздөр 50 000 сомдон 100 000 сом мамлекетке төлөйсүңөр деп биздин гумандуу соттордун чечими менен мына Чүй облусунун сотунун босогосунда турасыздар да. Эмне болду эле, кандай болду эле, байка айтып бериңиз эми. Мен аялым менен, балдарым менен Тажик Республикасынан ушул жылдын июнь айында келгенмин бул жака, Кыргызстанга. Өзүмдүн тарыхый мекениме. Таксисттер аркылуу бир таксист менен сүйлөшүп алып, бирине салып. Өзүнүн адамдары бар экен да, ал таксисттин биринен бирге өткөрүп. Эптеп Кыргызстанга кирдиңиз? Кыргызстанга кирдик. Эмне болду анан кирген? Бул жерге келгенден кийин бул жердин милициялар бизди кармап алып,
Өлгөндүн үстүнө көмгөн. Өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп атпайбы? Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 6 балаңыздын тагдыры кандай? 6 балам экөө ушул жердин гражданасы. Калганы элек. Калганы элек мектепте окушат. Кандай болду эле эже? Кантип качып келгенсиздер сиз? Биз ошо кыйналганыбыздан качып келдик. Кысым катуу болду да. Бул жакка келип бир ата мекенибизге келип бир мындай жашайлы деген максат менен кеттик да. Ошо таксисттер менен сүйлөшүп, бул жерге келгиче 9 такси алмаштырдык. Тажикстандан бери? Ооба. 9 таксиге алмашып келдик. Ошо бириден бириге ит азап менен кирипсиздер да. Ооба, бириден бириге салдылар. Канча акча кетти сыр болбосо? Сыр болбосо 10 миң кетти да. Кыргызстанга киришиңиздер, э? 10 миңден көп кетти окшойт. Сом, тажик сом? Тажик сом 5, 6, 7 миң. 15 миң сомдой кетти. 7 миң кетти да. 7 миң тажик сом менен келдик. Ошо 6 балам бар, 7 балам бар, бирөө ошол жакта калды кызым. Турмушка чыккан. 6 балам бар. Ошо келдик, бул жакта кармап алышып. Мына 4 ай болду бизди чакырышаттар. 4 айдан бери күнүбүз милиция немеде өтүп жатат. Муну билгенде Тажикстанда эле жүрө бермек экенсиздер да. Ооба. Ошондой неме кылдык, келбей эле коюп атпыз. Деп кыргызбыз деп келсек бизди ушундай кыйнадылар деп. Этникалык кыргыз, э? Ооба. Ал жакта эмне деп кыйнап атышат? Эмне кылып кыйнашат алар? Үй жайыңызды таштап койдуңуздарбы? Ооба, үй жайыбыз, бүт жүк дагыбыз калды. Полный. Ошо бир сатсаңыздар болобу? Жок, саттырбайт. Саттырбайбы? Саттырбайт. Үй саттырбайт Тажикстанда. Неге? Ошо үйдү көчөткөн болсоңор ошол немесин. Жаңы үйдөн ушундай чыгып кеткиле деген да. Сатылбайт эч Ошо биздин мындай азыр кандай десек. Кетебиз да бир кошунабызга эми айта албайбыз да. Кошунабызга эми. Эч ким билбейт да, туруп чыгып кетебиз, ушундай түн ичи туруп чыгып кетебиз. Кандай кылып кысым кылышат эми? Сыр болбосо айта бербейсиздер. Кысым кандай? Неден улам качып келдиңиздер? Десең. Эми биз өзүбүз араң жашайбыз. Жер жок, жер берген эместер, мындай картошка бизде дыйканчылык менен күн көрөбүз. Дыйканчылык менен күн көрөбүз. Ошого дыйканчылык кылганга дагы жерлер жок, жер берген эместер. Анан жаңгыдай иш жок. Жаңы кыскасы бар жоктон штраф, жаңы неме салаттарда светке келип неме салаттар. Налог салаттар, кандай көп ошондой неме. Ар тараптан кысым. Ооба, ар тараптан. Кыргыздар көп баякта? Ооба, жерге талып бүт эле кыргыз. Жерге талып бүт эле кыргыз. Көп келеби качкындар? О, бүт эле кыргызмын деген келип жататтар. Качып Бүт эле келип жататтар. Ооба. Жерге талып бүт келип жататтар. Бир күндө 10 семья дагы келип жатат. Бул жерде ушу кармалып жатат, кармалбаган келип граждан алып жатат. Ошо. А буякта не менен алек болуп атасыздар? Бул жакта күйөөм кичине стройкага чыгат. Ана мен өзүм мындай ооруйм. Мен өтүм жок, жаңы мындай полный ооруйм да, оор жумушка болбойм. Бир ай болду швеяга киргенмин. Жаңы немеси айлыгы 15 миң. 15 миң эчтекеге жетпейт да. Балдарым окуп жатат. Мектептерден сом деп жататтар. Сом берип жатабыз мектептерге. Кайсы мектепке? Ошо. Жок, эми бул жак Тажикстан эмес. Бул жак Кыргызстан.
тажиктерде жанагындай кысым кылгандан бир аз айбыгышат эми. Мындай бет сыйрып эле эми сиздерди келген экен деп эзип атыптыр. Бирок мындай эми биз сиздерге жардам беребиз. Мектептериңиздерге 1 сом акча бербейсиздер. Мектептен о акча сураган мугалимдерди мен номерим калтырдым сизге. Бересиз. 1 сом акча бербейсиздер. Мектепке чогулткан мыйзамсыз. Ошо мектептерге барып бир неме кылсаң алып. Барабыз эми баарына жетишпей атпайбызбы? Эми дагы айта турган кандай эми көкүрөктө эмне күйүтүңүздөр, эмне сүйүнүчүңүздөр, эмне арманыңыздар бар? Күйүтүбүз эми ушул келип эч неме жок келип мына соттолду деген немеге түшүп калдык да. Ошон үчүн күйөм мен. Эми кандай төлөйүн деп атасыздар? Экөөңүздөргө 100 000 салып коюптур. Билесем, ошо адвокаттан аз сурасам, кандай болсо төлөйсүң дейт да. Айтам, 100 000 төлөп коюп биз эмнени жейбиз? Жазгача кандай жашайбыз? Бул жакта квартирада турасыздарбы? Ооба, квартирадабыз. Бүт бар жогубуз калган бир сумкадан неме. Ысык атанын айыл өкмөтү менен акими эшекте калып отурабы? Бир пакеттен неме алып, кийимдерибизди алып келгенбиз. Калган бар жогубуз калган. Тажикстанда. Ооба. Ошо ортого үйүп койгонбуз. Калган эми. Болгон тапкан тарынганыңыздар? Бүт калган ошо бир салафандан кийимдер менен келгенбиз. Пакеттер менен. Алла таалам жеңилдик берсин, буюрса бул жагдайды биз көңүл сыртында калтырбайбыз. Бул иштин артынан түшөбүз. Сиздерди ушу эзип аткан ушул чиновниктердин жүзүн көрсөтөбүз Кыргызстанга. Сиздерге айып салып аткан ушул сотторду дагы көрсөтөбүз. Бул иним, урматтуу көрөрмандар, байланышып калды бизге. Аты жөнүң кандай эле? Атым Хамидов Ибадулла. Мен да ошо этникалык кыргыздардан бизге кабар берип, бизге чалып, ушундай окуя болуп атат, ушундай жардам керек болуп атат деп бизге байланышкан инибиз ушул. Сен эми коркпойсуң да, Тажикстанда туугандар жокпу? Жок, мен коркпоймун. Анда акыбалды, жагдайды ачык айтып бер, кыргызстандыктар көрсүн. Жагдай, ассаламу алейкум, биринчиден, урматтуу кыргыз элим. Биз деле ушу этникалык кыргызбыз, бирок биз Кудайга шүгүр, ушундай тополоңдордон алдын келгенибиз үчүн бизге анчалык кыйынчылыктар болгон жок. Бирок кыйынчылыктар болгон. Кандай, мисалы Митиркаңда бир катасы бар экен, бир тамгасы кем экен же эмеси коюлбай калган деген ошондой кыйынчылыктар менен митиркаларды барып жаңылап келип атканбыз. Аз данный момент андай нерсе жок да. Мисалы, азыр биздин туугандар келип атат, эме болуп атат, ушундай эжелерибизге, байкелерибизге окшогондор. Указга тапшырып атат, указга тапшырса жанагындай сен тамгаң жок экен или печатың бир аз жарым өчүп кетиптир деп ушинтип дагы кыйнап атат, сом алып атат, ошентип дагы ошол эле эме ал жакта кысымдар болсо, мисалы балдарын армияга алып барып, мисалы силер кыргыз экенсиңер деп армияда болгон кордукту көргөзүп атат, мисалы кыргыздардын балдарына. Анан ата-эне чыдабайт да ал нерсеге, чыдабай анан качырып атат буяка. Качырып эме кылса буяка келип балдары эме гражданство алгандан кийин барып ата-энесин сыгып атат. Ата-энеси мисалы баласы 18-ге чыккандан кийин негизи баласы өзү суралыш керек да. Ал жакта болсо 25-ке чыкса дагы ата-энесин апарып камап салып атат. Ата-энесин апарып камап салып, балаңды алып келсең, алып келесиң, алып келбесең камаласың деп. Ошентип кайра барып армияга кеткендер бар, айла жок. Анан ушу документ боюнча основном эмеси бар. Анан ушундай кысымдар болуп атат. Акчалай алып атыптыр, милициялар кармап алып, ушундай качып келгендерди, силер Кыргызстанда? Кыргызстанда качып келгенсиңер, силерди сотко өткөзүп Сабашка болуптур да, алар жыргап аткан турбайбы? Май чайнап Тажикстандан келген этникалык кыргыздарды биздин милициялар кармап алып, алар үчүн жакшы шабашка болуп, сабаштар чампай аткан турбайбы? Ооба, ошондой болуп атат. Анан мисалы кече эле бир факт катталды, эме Кыргызстан гражданство алгандан кийин Россияга билет алып барып иштеп бир үй-жай кылайын деп кетип аткан жерден аэропорттон кармашыптыр. Аэропорттон кармашып туруп, жанагы жерде келип 50 000 сомун алыптыр, билет күйүп кетти. Мисалы этникалык кыргыз жакында келген, паспорт алыптыр, указ чыгып, президенттин указы чыгып, паспорт алган экен, ушинтип кыйнап атат. Мисалы 50 000 сом, андан сырткары воен билетке деп 35 000 сом, ошентип
толтура эле кыйынчылыкта. Ал жактан кыйынчылыктан качып келсе, бул жак кыйынчылык болуп атат. Өз мекенибизге, өз жерибизге келдик деп ойлосок, наоборот. Тажик эмеспиз деп, Тажик эмеспиз, кыргызбыз деп эме кылып келсек, жанакындай эмелер болуп атат да, ушул эжелерибизге, байкелерибизге болгон мамиледей мамиле болуп атат. Анан бул жака келип кайра өкүнүп калып атышат. Ал жактагы туугандар келели деп, булардын жагдайын көрүп, булардын жагдайын угуп, ал жактан да качып келе албай атышат, коркуп, ал жакта сыгым, бул жакта сыгым, кандай кылабыз? Кайда барсаң да мамайдын көрү. Ошондой болуп атат да. Ошого бир эме бийликтегилер көрүп калса, ушул этникалык кыргыздарга бир аз жеңилдик болсо, анан качкын статусун берсе, ушул качып келгендерге деген сураныч менен кайрылып кетет элек. Ал жакта дагы бир жагдай мына мага өтө мындай жүрөккө тийип аткан сөз. Ушул армияга алып барып, ошол жактагы кыргыздардын балдарын эзип, эгер ошол эзүүдөн качып ата-энеси балдарын жиберип качырса, ата-энесин алып барып камап атат деген. Ата-энесин алып барып камап эме кылып атат. Андан сырткары мисалы, жана эжекебиз айтып кеткендей, монтёр келсе да машинеге штраф салып кетет, монтёр келсе да права сурайт, мисалы, ошондой жагдайда ал жактачы. Милициясы келсе да права сурайт, ошондой эмелер. Мотоциклге да, велосипедке да права сурап, ушинтип калып эле эме кылып, ал жактан кыйналып качып келсе, бул жакка келсе соттор, биздин соттор ушинтип бул жактан да штраф салып, ал жакта мисалы Тажик соттор окшойт да, биздин соттор анда. Тажик болуп кеткен окшойт да мына. Ошондой болуш мүмкүн. Анан бизде мисалы ал жакта үй жайлары калып келип атат, мисалы биздин деле үй жайыбыз ошол жерде калган ошондой. Биз деле ошентип таштап келгенбиз. Бияктан келип үй алып. Баш көздөн садака деп. Баш көздөн садака. Сатылган жок, иштеге болгон жок. Ошондой калып кеткен. Болгону ушу бир аз качкын статусун берип, бир аз жардам берип койсо өтө жакшы болот деген үмүттөбүз. Кечээги жагдай боюнча бизге бир карманды айтып калдыңар, азыр айтып аткан ошол аэропорттон кармап, анан азыр аны мындай бир коркутуп, сүйлөгөндөн бизге маалымат бергенден качып атат депчи. Ошол жагдайга ачыгыраак токтолсоңуз. Мен аны менен байланышка чыктым. Мен жүрөгүм чыдаган жок. Ушундай деп уккандан кийин жүрөгүм чыдаган жок. Ошон үчүн сизге байланышка чыгып, ушул маселени көтөрүп чыкканым. Анан кийин мен бул байкелерди угуп калдым. Андан кийин анан тигилерге мен чалдым, байкесине чалып айттым. Байке, мен ушу байке менен сүйлөштүм, Улукбек Карбек уулу байке менен сүйлөштүм. Баралы, бизге жардам берет, акырына чейин жардам берет. Жүрүңүздөр барып, ушул нерсени эме кылалы, көтөрөлү. Чтобы биздин кийин азыркы келип аткан жана келе турган мекендештерибиз, биздин жандаштарыбыз ушинтип эме кордук чекпесин деген максатта эле мен бул эмени көтөрүп атам да. Себеби менде өзүмдө эч кандай проблема жок. Ошентип айтсам, ал эме деп атат. Мен макул деп макул болду биринчи. Андан кийин билбейм, тиги акча берген милиция менен сүйлөштү, же кимиси менен сүйлөштү билбейм. Анан чалсам эле эме дейт, жөн эле койбойлу, мен акчасын берип койдум уже деп айтып атат да. Кимге берип атат акчаны? Акчаны милициянын өзүнө берип атат, бир милицияга берип атат. Оны бергенде дагы эме протоколдун негизинде эмес, эч кандай бир эме машинеге алып барып туруп, протоколун алып атат. И паспортун да алып алган, паспортун бербей атып, 10 күндөн кийин паспортун берем, 20 күндөн кийин берем деп. Ошо ал эле качып келген экен. Качып келип паспорт алат. Президенттин указы менен паспорт алат. Паспорт алганда ал качып киргенде эмеде жок, базага түшпөй калып атпайбы? Базага түшпөгөндө анан милиция эмеге аэропорттон учуп атканда сен каяктан кирдиң? Сен Тажикстанга чыккан экенсиң, бирок кайра бул окуп жүргөн экен да, окуп жүргөн. Анан Тажикстанга уруштан алдын кирип кеткен. Андан кийин урушта сыгым болуп, сени урушка барабыз деп эме кылганда, качып келет. Качып келип, биякта указга тапшырат. Указга тапшырат, президенттин указы чыгат да, Кыргызстандын жарандыгын алат. Кыргызстандын жарандыгын алып туруп, Москвага жөнөйт. Москвага барып, аэропортко барса, сен Тажикстандан качып келипсиң, чек араны бузуп келипсиң деп, бул байкелер сыяктуу бузуп келипсиң деп, паспортун алып алат. Кыргызстандын жараны болгон уже. Жарандыгын алгандан кийин паспортун алып алып, 50 000 штраф салып, өзүнүн чонтоюна салып атат да, ал нерсени сабашка кылып, анан паспортун да азыр бербей жүрөт экен да. Сот болуп кетиптир анда. Биздин милициялар дагы соттун функцияларын алып алган окшойт. Эми биз бул ишти, урматтуу көрөрмандар, жерде калтырбайбыз. Бул иштин изинен түшөбүз. Ошол жергиликтүү бийлик бүгүн мындайча айтканда, ушул карапайым элдин тили менен айтканда эшек такалап отурабы ошол жердечи. Эмне кылып отурат? Адамдарга кам көрүү да анын функциясы. Аким эмне кылып отурат, айыл өкмөт эмне кылып отурат? Эми буларга мейли. Мыйзамды билбейт экен, карапайым экен. Бирок ошол жердеги жергиликтүү ошол квартальныйлар бар, айыл өкмөтү бар, аким бар. Ошолор, сен Тажикстандан качып келипсиң, анда кел, мындай кыл. Арыз жаз бизге. Качкын статусун биз мондай кылып тийиштүү мекемелерге берели.
Анан силерге жатакана менен, анан силерге тамак аш менен мамлекет бир аз жардам берет. Качкындар жөнүндө мыйзамда мындай деп көрсөтүлгөн деп элементардуу бир жол көрсөткөнгө жарабайбы? Биз ушул суроолордун өзөгү менен жергиликтүү бийликке барабыз алдыда. Бул жагдайды дагы териштиребиз, силерге ачыктайбыз. Красноречкада жашайбыз, квартирада турдук. Ошо Красноречкеге балдарымды мектепке берейин десем, жаңы сельсоветтен справка деди. Ошо барып справка сатып алдым балдарым үчүнчү. 500 сомго. 500 сомго сатып алдыңызбы? Ооба, 500 сомго. Канчада ким сатты аны? Бир аял аты жөнүн сурап аттым. Эртең ошол сельсоветке да барабыз. Ошо сельсоветтен акчаны алабыз. Биз мындай качып келдик дедик. Справканы 500 сомго бердилер да балдарым. Мында ким кантип төлөдүңүз аны? Ушундай эле колго бердим. Жөн эле колуна берип койдуңузбу? Ооба. Аты ким деген? Атыны билбейт экен. Болду. Тааныйсызбы көрсөңүз? Кабинетин билесизби? Ооба, кабинетин билем. Болду, кабинетин билсеңиз анда эртең барабыз. Конституциядан жогору турасыңыз. Сиз урматтуу сот, биринчи сот процессин баштаңыз. Сиз баштаганга чейин тыюу салбайт. Кайсы жерде ким айтты тыюу салат деп. Мындай мыйзамга карап туруп иш кылсаңыздар, биз биринчи жолу катышып аткан жокпуз. Мыйзамды караңыз, урматтуу сот. Мыйзамды сиз азыр сот процессин баштаңыз. Катчы каттасын, сиз протоколго кирсин сиздин приказыңыз. Ошондо биз өтүнүч келтиребиз бияктан. Анан чечесиз, тартып баштап. Жок, алдын ала эч ким тыюу салбайт биз тартканга. Каякта тыюу салат алдын ала тартканда? Байке. Жөн эле сүйлөй бербеңиздер да, бизге мыйзамды айтып бериңиздер. Жөн сүйлөп атасыңыздар. Жо, сиз мыйзамда кайсы жерде тыюу салат сот процесси башталганга чейин? Урматтуу прокурор, урматтуу сот. Тыюу салбайт? Жо, сиз процессти баштаңыз, сиз процесске киргизиңиз. Мен чыга албайм, жөндөн сиз андай приказ бере албайсыз. Сиз мыйзамга баш ийесиз, сиз мыйзамды камсыздагычы органсыз. Адилеттүүлүктөрдөн органсыз сиз мындай. Эми жөн эле эме кыла бербеңиздер да мындай. Түшүнүк менен эмес, мыйзам менен айтыңыздар. Мына тынчылап отурабыз. Эмнеге бир ай? Курманкул Зулушев мырза ачык болгула, журналисттерге маалымат бергиле дебеди беле. Урматтуу прокурор. Жок, мындай биз үйүнө барган жокпуз, биз кызмат ордуна келип атабыз мындай. Жок, түшүнүп атам. Урматтуу сиздер менен азыр деген эме жок, биз жооп алып алалы. Жок, интервью берем деп. Ушул процесс боюнча эле. Жок, интервью берем деп атат бизге. Жеке маселе эмес да, бул үй эмес да. Интервью берем десе аласыз да. Мына урматтуу көрөрмандар, Тажикстандан Кыргызстаным деп ушундай Кыргызстанга ал жактагы кордуктан, ал жактагы кысымдан качып келген жарандар мына ушундай акыбалга туушар болуп атат. Мына ушундай прокурорлор, мына ушундай соттор не кылып атат? Соттоп атат. Кана бизде сот адилеттүүлүгү, урматтуу судьялар кеңеши, урматтуу жогорку сот эмне үчүн Кыргызстанга Кыргызстаным деп келген жарандарды ушинтип соттоп, ушинтип үстүнө айып салып, 6 баласы бар жаранды ушундай кылып кордойсуңар? Бул эмне деген түшүнүк? Мына прокурордон биз маалымат алалы, кандай кылып жарандар ошол мыйзамдуу укуктарын коргосо болот, келгенде кандай жерлерге кайрылыш керек, кантип качкын статусун алыш керек деген жөнөкөй эле суроолорго жөнөкөй эле жооп алгыбыз келген прокурордун мындайча айтканда поведениясы болуп атат да. Урматтуу Курманкул Зулушев мырза, биз эмнеге ушундай прокурорлор жарандарга ушундай орой мамиле кылат? Биз мындай жөнөкөй жарандарды айтпай эле коелу, журналисттерге ушундай мамиле кылып аткан прокуроруңуз эшикти карс эткирип жаап, мындай кайненесине тарынган келиндей мамиле кылып атат да. Эми калган бааны көрөрмандар өзүңүздөр бериңиздер. Мына ушундай жагдай. Биз алдыда сөзсүз түрдө бул жагдайды жерде калтырбайбыз. Баарыңыздарга көрсөтөбүз ушул көрүнүштү. Ушинтип бечаралар кыйналып, ушинтип өз өлкөм деп келсе, өгөй болуп аткан көрүнүштү тыюу салыш керек да. Мына президент указ чыгарды, качкын статусун бериш керек буларга. Ошол Тажикстандан кысым болгондор эптеп качып келсе, ошолор эми башка алкалай турган жагдай болуш керек деген акыбалды президент өзү мындай навстречу барып атса, бүгүнкү күндө соттор монтип соттоп кордоп атат.
Бул жактай боюнча биз азыр ошол жергиликтүү бийликке, ошол айыл өкмөтүнө барып суроолорду беребиз, ошол жердеги укук коргоо органдарына беребиз. Анткени жергиликтүү бийликтин, укук коргоо органдарынын башкы максаты бул адамдарга кам көрүү. Приставдардын. Сот приставдардын Сот приставдын башчысы. Бул жактагы тартиптик көзөмөлдөйт экенсиз да, бирок бул прокурор жаңы келдиби? Бул прокурорусу берди, ама алмашып турат да берди. Алмашып турушат прокурору. Эмечи? Бизге азыр камсыздар бере аласыздарбы? Чүй облустук сотунда маалымат бөлүмү барбы? Ушул жаранды эмнеге соттоп койдуңар? 50 миңден үстүнө акча салып койсуңар. Төрагасы барбы соттордун? Төрага кайакта отурат? Мен андай маалыматтарды бере албаймын. Ошол берчү киши төрага кайакта отурат? Меники болсо бу жерде түшүндүм, мен билем сиздин функциональный обязанностьум башкача, билесиздер. Эми сиздердики бул жагдайга кирбейт, бирок бизге камсыздап бере аласызбы? Төрага кайерде отурат? Кирип көрүңүзчү. Ошол жактан эметет да сизге. Кеңсе канцелярия дейт. Могул жакта, Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен атым Улукбек, журналистмин да. Эми төрага кайакта отурат? Биз маалыматты журналисттер үчүн ким берет? Ошол боюнча сурайлы дегенбиз. Журналисттерге ким маалымат берет? Кайакта? Siz kim болосуз? Мен маалымат катчысы болом. Чүй облусунда? Эмне маалымат керек, эмне боюнча жардам бере алам? Атыңызды Байыш дедиңиз, а? Байышбек, мен атым Улукбек, журналистпиз. Бул жакта Тажикстандан келген качкындар, кыргыз, ушу мекеним, жерим, элим деп Тажикстандын кысымынан качып келсе, анан өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, могу жакта соттор 50 миңден 100 миң сом мойнуна илип таштаптыр. Эми соттун чечимине биз эч нерсе деп баа бере албайбыз, эч ким баа бере албайт. Бирок жаңы жагдайлар катары ушуга жардам көрсөтүп, мисалы эми качкын статусун алганга азыр биз аракет кылабыз жергиликтүү бийлик аркылуу. Сиздер ушул жагдайда караштырып, судьяларга түшүндүрүп, кыргыз экен, эми бир бечара экен, 6 баласы бар экен. Аны эми Кыргызстаным деп келсе, Тажикстандан кысым итак жетиштүү болсо, анан эми кантип кордойбуз деген жөнөкөй эле суроо да. Колдойбуз да, туурабы? Кордойбуз эмес, колдойбуз да. Кордоп атасыздар азыр. Ошону кантип колдойбуз? Мен сизге азыр баарын тактап берейин, сизге интервью керекпи? Сонун болот эле да. Ошол эле кылбайлы. Качан кылсак болот? Азыр мен тактайын анда. Бат эле болобу? Сот процесси кимде? Иш азыр кайсы коллега карайт, ошол чечим чыккандан кийин мен силерге айтып берейин анда. Бул жакта чечим бар. Соттун чечими бар. Кайакта калды? Ушундай болот атпайбы байке? Анан милициялар азыр дагы экөөсүнү кармап алыптыр дагы. 50 миңден алып, милиция өзү эле алып алып, анан кийин мен силерге паспорт алып берем деп туруп, азыр ал жакта да дагы экөө кыйнап атыптыр да. 18 октябрда чыгыптыр да. 18 октябрда чыккан. 50 миңден 100 миң сом моюндарына илип таштаган. Чечим боюнча. Чечим. Өкүм чыгарып койгон. Кайсы сот чыгарып тур ушуну? Абдыкадыров ÖС деген ким ал? Абдыкадыров. Бул болсо бизде Ысык-Ата районунун соту чыгарыптыр. Азыр кандай кылсак болот? Бул ишти мен азыр тактап берейин. Сүрөткө тартып алып туруп, бул иш балким бизге келелек. Сиздерде каралып атат азыр? Жок, ошону мен тактап берейин деп атпайм. Берде бизге келди деген маалымат жок да, ошону азыр мен тактап берем да. Жок, бүгүн ошо процесс болду. Сиз канчадан бери адвокат болуп аттыңыздар? С момента предъявления обвинения. Азыр эми бул жагдайда булар кандай кылат эми?
по линии Юридически. ГГЮП. По юридически мы просто подали апелляционную жалобу, не согласившись с тем, что применили статью 70, то есть после вступления приговора в законную силу, а наказание им дали в виде выплаты штрафа в доход государства. И в связи с этим мы обжалуем именно в части 70 статьи по поводу выдворения, так как у нас на руках уже имеется указ президента Кыргызской республики от 5 ноября, где официально... Да, есть, прям в оригинале. Президент указы качкын статусын берди деген. Это гражданство. Это Валиева. Бул указ президента. Это копия, вот оригинал у них на руках. жаранка алуу боюнча ол прием в гражданство Кыргызской республики. О приеме в гражданство. 11 ноябрь болот атабы? 5 ноябрь, Да. Бир айга сот жылды. Да, согласно их установленному. Кантип төлөтпөй калабыз эми 50 миңден кантип? Вопрос это очень, конечно. Мен азыр ошо качкын статусун алсак төлөнбөй калабы жаңы жагдай боюнча? По вновь открывшимся обстоятельствам, там по вновь открывшимся обстоятельствам тоже есть свои процедуры обязательно вперед. Ну, аракет кылып көрсө болот, э? Ну, выход всегда находится. Так же говорят. Рахмат. Атыңыз ким? Назгуль. Фамилия Эралиева. Урматтуу көрөрмандар, биз дал ушул жагдай боюнча Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Красная Речка айыл өкмөтүнүн башчысына келдик азыр. Ушул бир үй бүлөнүн тагдырын, бир үй бүлөнүн көйгөйүн чечип бере алабы, жумуш ордунан табабызбы, бул айыл өкмөт канчалык эффективдүү иштеп атат, ушундай суроолорубузга азыр бир жооп алып көрөлү, жүрүңүздөр. Мына айыл өкмөттүн бул жакта Кожомамбетов Азамат Асанбекович дейт. Каякта бул айыл өкмөт? Каяка кеткен? Жумуш убактысында. Совещание кана сиздерге эмне калтырды? Кайсы каттын негизинде, кайсы кайрылуунун негизинде? Районго кеткен болсо силерге ал запрос жиберет. Мынчасында саат мынчада районда жыйын болот деп. Саат 2-де боло турган. Сизде болуш керек го. Бизден бул жак. Сиз ким болосуз? Мен сотрудник. Бияктабы? Бизди камерага тартып атасызбы? Видео. Видеого? Сиз деле өзү тартып атасыз. Сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Ушул камерага келген кишилерди сопровождать этип камера менен тартып жүрөт деген сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Жок, көрсөткөн эмес, бирок мен деле тартсам болот да тууралуу укугубуз тегеле. Укугуңузду сураган жокпу? Сиздин функционалдык милдетти сурап атат. Жок, кирбейт. Аты жөнүңүз ким? Туленова Нурайым. Сиз функционалдык милдетиңизге азыр сизге адамдар, жарандар келип калган болсо, сиз бул жакта камераны көтөрүп бизди ээрчип жүрсөңүз, ал жакта адамдардын не иш кыласыз бу жакта? Биякта да экинчи сотрудник, главный специалист бар. Сиз не иш кыласыз? Налоговый инспектор. Налоговый боюнча суроолор менен жарандар келсе, сиз бу жакта бизди ээрчип жүрсөңүз, сиздин функционалдык милдетти аткарбай атсаңыз, сизге мамлекет айлык төлөп атса, анан сиз моундай кылганда мамлекетке кыянаттык кылган жоксузбу? Мен азыркы учурда биякта жүргөнүм себеби анткени менин кабинетимде бир эме бар. Получается, главный специалист. Сиздин анда керегиңиз жок турбайбы? Эмнеге кереги жок? Эмнеге анда кереги жок кадрды жумушка алып отурат? Жөн айлык кетирип мисалы. Сиздин сөзүңүзгө караганда, ал киши эле жетишет, баардык суроолорду ошол чече берет. Мен личныймын деген сөздү айтып атасызбы? Жок, азыркы учурда, если бизде кишилер бар болсо, то мен, конечно, мен биякта жок боломун. А так как азыркы сиз эме экенсиз, эмне? Жооптуу катчы экенсиз. Бул жак сиздин кызматкер экен. Сиз түздөн-түз булардын функционалдык милдетин талап кылып, тартипке сала турган кызмат, жооптуу кызмат сизде. Жумуш убактысында налоговый тармакта адис экен специалист. Жарандар келип атса, функционалдык милдетинде бул камерага тартуу көрсөтүлбөсө, сиз бул жакта сизди көздү тартып жүрөт биякта, оператор болуп. Токтосоңуз эми айтайын. Анан мамлекет бул кызга айлык берип атат. Шуну иштесин, налоговый тармакта жарандар келсе ушундай түшүндүрүп өзүнүн ишин жасасын деп атат. Бул бизди ээрчип, биз менен оператор болуп кызмат кылып жүрсө, биз тартпа дебейбиз. Бирок эми мамлекетке кыянаттык кылган жоксуңарбы? Жок, кылган жокпуз. Эмне кылып атат? Функционалдык милдетинде көрсөтүлбөгөн нерсени өзүңөрдү тааныштырбай эле удостоверенияны көргөзгө бизге жала жаап эле баштадыңар. Жок, сиз функционалдык милдетинде көрсөтүлбөгөн нерсени сиз тапшырмай атасызбы? Функционалдык милдетин аткарып атат бул. Ушул киреби? Жок, силер тартып жумуш убактысы бүт элек, саат
3,5 болот. Силерге тартканы болсо эмне үчүн биздин кызматкерге болбой тартканы? Мен бир нерсени айтып коеюн. Биз жеке жарандарбыз. Биздин функционалдык милдет жок. Жарандык гана милдетибиз бар. Силер мамлекетте иштейсиңер. Мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик муниципалдык кызматкердин этикасы бар. Алардын функционалдык милдети бар. Функционалдык милдетинде көрсөтүлгөн нерсени кылат, көрсөтүлбөгөн нерсени менин тыюу салбайт деп кыла бербейт. Айырмасы жаран менен госслужащийдин ортосунда ушул жерде айырмачылык бар. Сиздер азыр бизге мыйзам тыюу салбайт деп туруп кылганыңыздар болбойт? Жок, противозаконно бирдемке кылып атат биздин кызматкер. Противозаконно эчтеке кылып. Противозаконно булардын функционалдык милдетинен чыгып кетип атат бул. Жок, чыккан жок. Кандай чыккан? Как будто явно ли, что у нас пришли тут. Могу кубайтке, могу бахты олтратке, могу бахты болса без тарп чурат, хотя ее функциональная обязанность, она должна сидеть в своем кабинете, а не нас снимать. Біз сіздің азыр муниципалдық мамлекеттік қызматкердің формасы, мисал үшін, дресс-код жоқ, мисалы. Пришли совсем другим. Мен сізді ойлағам, бұл еженің қызы бір нәрсесі екенде ойлағам. Сіз көрсе, мамлекеттік муниципалдық қызматты іштейді кез. Киген, киіміңізді, формаңызды қараңыз, еме, кішіне ал жағына қарашыңыздар керек. Дресс-кодты кармайбыз, бирок азыр вот данное время суук болгон үчүн жылуу кийинип атышат. Ошон үчүн айтып атам, мен деле аны эме кылган жокмун, бирок функционалдык милдетин кылбай атат. Бизге айыл өкмөт каякта, ошону көрсөтөбүз. Жок, азыр райондо вообще мынакей райондо телефонограмма боюнча кеткен бүт. Канчасында чыгып атат бул датасы кана 28 декабрь. Саат 2-ге кеткен болчу. Канчага чейин бүтөт деген? 3-4гө чейин болот. До. Кайрылмандарга кичине кам көрүүдүн ордуна кайра айыл өкмөтүнөн баштап, мектебинен баштап, милициясынан баштап, сотуна чейин эзип атыпсыңар да. Маселе мындай, могу жарандар келиптир сиздерге. 500 сом алып балдарын каттоого алыпсыздар. Ошо 500 сом алганыңыздар мыйзамдуулбу? 500 сомдон кимден алып барбыз? Кайсы кабинеттен алды? Мына? Даны эле өзүңүз. 3 балаңызга 500 сом? Сиз мага бердиңиз беле, мен сизден алган жокмун. Ушул жерде келип Фарида менен келип алып кеткен. Жок, Фарида ошогон экен, ошо Фарида мага далилдеп берсин да, мен силерге 500 сом бердим деп. Мен ушунда өзүм келгенмин дагы. Азыр ушул чалсам көтөрбөйт. Жок, Фарида келсин деп бияка. Бул кабинетте ким отурат өзү? Мен отурам. Кабинетте ушул мен тапшырганымда. Негизи 500 сомдон каттоого алып атасыздарбы? Кандай? Мен 500 сомдон эч ким алган жокмун. Ким алат? Мен билбейм кимге айтты, кимге бердим деп атат. Ошол жерге бердиңиз? Кээде неме карап көрөйүн да эмесин. Жам келип кетти да. Ошого чалсам көтөрбөй жатат атын жөнүнө. Кимге справка? Менден алдыңыз беле справка? Ооба. Фамилиясы ким? Кимге алдыңыз эле? Бул жакта базада бар да, сиздерде ким берген? Жок, булар мындайда Тажикстандан өтүп атканда временный регистрационный талон алыш керек. Правильно? Ошо временный регистрационный талон менен сомго туруш керек учетко. Кайрылмандар бизге временный регистрационный талон менен келсе, паспорттар менен келсе, ID-карт паспорт менен келсе, мен санарип базага киргизем, анан санарип базадан справка берем. Ошо биздин справка менен алар сомго учетко туруп, ошо жерден сондо перечень документтер бар, ошолор менен алар аяка тапшырып, паспортко эметишет, тапшырышат. Упрощенный менен. Биз балдарга справкага келгенде мени РАИЖден алганбыз да. 500 сомго. Жок, ал канча сомго? Бияка келсин да. 150 сомдон алганбыз. 150 сомдон? 500 сомго. Кимден алды? Ким алды эле же? Кечиресиңер, силер кимсиңер? Мына эжен айтсаңыз. Биз мененсиз? Биз менен бирге, Фарида. Венережеден алганбыз анан. Венережеден алгансыңарбы? Канча алдыңар эле? Ким справканы? Обязательно. Ооба, биз справканы кимге алгансыңар дейм? Балдарга мектепке алынган. Справка жазып бергенби? Ооба. Канча сомдон бирөөсүн? 150дөн. 150 сомдон. Венережен өзүгө бергенсиздерби?
Ой. А тиги журнал каяка катталган эле? Ким атына катталган справка? Айткан, бирок мен акым жок силерге жазып бергени. Бирок мен аркылуу, например, тааныш аркылуу болуп элем, акыл жазып берейин эми сага депчи. А ким атына жазып берген? Ошо проживает без прописки деп жазып берген да. Макулуңуз мен. Проживает без прописки деп жазып берет экенсиз. Бияктан биринчи тактап алгыла да. Такталды дейм. 150 сомдон деп атасыңар, силер 500 сомдон деп атасыңар. 3 баласыга 3 балага 500 сом дейт. 150 сомдон бересизби кайра? Нет, вы мне подтвердите. Подтвердите, докажите, что мен Айтып атпайм, бечаралар алдабайт негизи. Жалаң чоңдор, чиновниктер анан мен негизи канча жылдан бери дейт. иштейм, мен бирөөдөн бир тыйын алган жокмун. Мен биякта иштеп атам, я за это зарплату получаю өкмөттөнчү. Ну чтоб кайра бирөөлөрдөн акча алган, у меня нету такого. Эми ал жомокто айтпаса керек мындай. Өзү карабайсызбы? Естественный образды айтып атат. Реальный нерсени айтып атат мындай. Токуп же калп бирөөгө калп айткыдай адамдар азыр карапайым мыйыл андай кылбайт. Акчасын берип коесузбу? Кудай берген тааныйсыз. Нет, это вы не первый человек келип эле бизди бияктан күнөөлөп аткандан өткөндө ким эле фамилиясын Чолпон айым келип тоже бияктан күнөөлөп кетти. Азыр силер мени күнөөлөп атасыңар. Я не знаю, эмне меңер талабыңар бар. Жок, биз чолпонуңузду тааныбайбыз. Биз буякта примерно говорю, ошентип эметип атышат да. Алар келип аткан болсо, анда алардын дагы бир жүйөсү бар экен да. Жөндөн келе бербейт да. Жок, келгени бияктан илип коюшту, мойнуңузга муну кылдыңар, тигини кылдыңар, муну берген жоксуңар деп. Но в итоге они ничего не доказали. Вот азыр да ошондой болуп атат да. Эми доказать этиш үчүн аны башкача форматта болот да. Бирок эми азыр бул Азыр адамдар голословно ар бирөө келип эле мага мен билип атам, мен түшүндүм. 500 сом берсин деп, аны ооба мен алдым деп отура бермек белем, эгерде албасам деле. Мына урматтуу ушул айыл өкмөттөр көзөмөлдөп аткан кыргыз өкмөтү, жергиликтүү бийликте мына ушундай жагдайлар болуп Числода атат. келдиңер эле, кайсы эмеде? Проживает без прописки деп жазып берипсиз. Сиз негизи кандай жазып бересиз? Числосын эметсин, мен сейчас здесь посмотрю. Кайсы эмеде келдиңер эле? Сиздин аймакта жашап атат. Эми сиздин аймакта жашагандан кийин мындай кылалы. Азыр сиз бул үй бүлөнү камкордукка алыңыз. Аты фамилияларын, даныйларын алып, бул жака электронный базага силердин колуңар узун. Бул кишилер мыйзамдын мыйсын түшүнбөйт. Тажикстандан келип атат. Кыргызстан мыйзамдарын билбейт. Силер жол жобосун ачып, мондай кылалы. Биринчи этап мондай. Биз могу жактарынан жардам бере алабыз силерге деп туруп, жардамды көрсөтүп бергиле деп келдик биз. Ал 150 сомду бербейсиз барыбыз. Жок, я просто в шоке, да, от этого. То, что просто так меня обвиняют. То 500 сом алды, то 150 сом алды деп. Макул. Кандай жардам бересиз азыр? Мен эчтеке жардам бере албайм, мен колуман эчтеке келбейт. Не кылып отурасыз анда бу жерде? Жок, бизге санарип базага биз киргизебиз. Санарип базага бул жак санариптин сысын түшүнбөсө не кыласыңар? Санарипти түшүнбөгөн үчүн буларды сот алып барып 50 миңден 100 миңге моюндарын илип койду. Булар консультация алсын. Кимден консультация? Сонда отурат го ошол жакта консультация алуучу жер. Бесплатный консультация. Сон каякта экенин да билбейт. Билбей атасызбы? Мен булар үчүн мен барып иштемек белем. Мен сиздин аймакта жашап атпайбы? Сиз мен өзүмдүн функциямды аткарам. Мындай эже, сиздин аймакта жашап атпайбы бул? Билбегенибизде нече таксиге 400 сом, 500 сом берип неме сотко бардым. Жок, негизи биздин Красная речкада негизи бүт 18 айыл өкмөттөрдөн бизде Красная речкада, Юрьевкада көп Тажикстандан келгенде этнический кыргыздар азыр дагы эле келип атат биякта туугандарынычы. Бирок алар бизге кайрылганда биз колунан келген жардамды биз такай көргөзүп турабыз. Кана көргөзгөнүңөр? Биздин камеранын көзүнчө журналисттер менен келип атабыз. Кайра атталып кетип түртүп атпайсыңарбы? Жок, силер вы меня обвиняете, здесь приходите, меня обвиняете, буга жардам бергиле, буга учетко койгула деп. Биз бул эжеге жардам берип албайбыз. Булар соңку учетко туруш керек. Мына, көрдүңөрбү, урматтуу көрөрмандар? Соңку учетко туруп, анан ошол жака пропискага туруш керек. Акылбек Жапаров мырза, мына өкмөттүн иши ушул болуп атат. Жергиликтүү бийликтин канчалык эффективдүү иштеп аткандыгынын үлгүсүн ушул эжеден көргүлө. Мына биз келип жардам бергиле, ушундай болуп атат, ушундай болуп эзилип атыптыр десек, сотко баргыла, буга баргыла деген жоопту айтып атат. Мен эч кимди жиберген жокмун сотко баргыла, тияка баргыла деп. Силер качан айтасыңар? Качан мамлекеттик кызматкерлер жаран кайрылып келсе, кел чечип берейин.
Кел, мына жерде мынандай кылып жол жобосу бар. Кел, муну монтип оңдойлу. Мен жардам берип силерди монтип стадияга жеткизейин деген сөз качан айтасыңар силер? Бай болгурлар. Биз болгон аракеттерибизди биз жардам беребиз, кылабыз берден. Билбеген учурлар бар. Кээ бирлер даже жазганы билишпейт. Биз жазып берип, силер паспортный столго барасыңар, ЦОМго барасыңар, аяктан перечень документ барат. Ошо перечень документ менен документтерди чогултасыңар деп түшүндүрүп беребиз. Бияка барасыңар деп. Документтерин президенттин указына таяп, могу жарандыкка кабыл алуу жагдайлары каралып атат азыр. Бул кагаз чыгып атат. Эми биз айтып атабыз, азыр бул жакта силер каттоого алгыла, официалдуу турсун бул жакка. Васильевкага турбай эле ушул жерге турсун. Каттоого алып, базага түшүрүп, кандай жардамдар болот? Бул келгиндерге, кайрылмандарга, ошол чет элден Кыргызстанга келген кыргыз жарандарына жардам көрсөтүү. Социалдык жакта мына больницага көрүнө албай атышыптыр. Мектепке барса балдарынан акча алып атыптыр. Элементардуу эле нерсе булар, мыйзамсыз да. Эми келип ошо айыл өкмөткө чейин келип акча алып атасыңар баарыңар. Эми кандай кыласыз буга? Жок, вы келип алып эле мага голословно меня обвиняете да, силер акча алып атасыңар деп. Биз жомого айтып түшкөргөнүбүздөн айткан жокпуз да. Беле. Вы так мне говорите, вот обвиняете меня, вот сен алдың деп. Жок, биз азыр образын айтып атабыз. Образын айтып атабыз. Бирок факты жок, силердин колуңардан кармаган жок. Вы образно говорите, но бирок бул адамдар калпайтпайт деп атабыз да. Вы же обвиняете меня, хотя вы образно говорите. Күмөн. Бизде 1,5 население Тажикстандан келгендер. У меня не было такого, чтоб мен бирөөдөн акча алып, жардам бербей коюп, нет, вот сурап көрсөңөр, өзүңөрдүн туугандарыңар деле бар Тажикстандан келген, бирөөдөн сурап көрсөңөр, Венера силер менен кантип, кандай мамиле кылат силерге деп. Жок, мындай кылалы эми. Мунуга кандай кылып жардам бересиз? Мен документ кылганга мен буга жардам бере албайм. У меня нету полномочий. Документ кыл деген жокпуз. Сиздин полномочияда, колуңуздарда функционалдык милдетиңиздер бар да. Функционалдык милдетиңиздерден кандай жардамдар көрсөтүлөт? Билебиз. Эмне жардам көрсөтүлөт силердин функционалдык милдеттер? Паспорт алгандан кийин бияка келип учетко турат. Учетко тургандан кийин бизге кайрылат. Эмне муктажчылык, эмне проблема менен. Ошол менен только кайрылат. Когда паспорт, ID карта алгандан кийин. А так у него загран паспорт болуп калат, таджикский паспорт, Таджикский паспорт, да, загран паспорт менен биз учетко кое албайбыз бияка. Езилип ушундай кыйнап жибердиңиздер же. Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга көмөк көрсөтүү боюнча 2017-2022 жылдарга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кайрылман программасы деп жазылып бакыйып турат. Кайрылман программасында 16 статьясында жазып атат. Кыргыз Республикасынын аймагына чукулунан жапырт келген кырдаалдарга баш байнек издеген адамдардын өздүгүн аныктаган документтердин жоктугу Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүдөн баш тартууга негиз болбойт. Силер документи жок болсо дагы буларды сен карабай коебуз дегенге негиз жок экен силерге. Так даана бул жакта мыйзамдар фильтрация боюнча пункт турат. Бул жакта фильтрацияда кайсы эрежелер каралышы керек, фильтрацияда кандай көмөктөр көрсөтүлөт, жергиликтүү бийликтин функциялары турат бул жерде так анык. Анан эми ушуларды не кылыш керек, окуп бериш керек сиздерге баарысын. Мага кереги жок, мына райондон деле бизге келген мына справкачы, что этностук кыргыздарга мынакей башкаруу органдарынын башчыларынын этностук кыргыздарга иш жүзүндө жашаган жери боюнча маалымат алууга көмөк көрсөтүү тууралуу тапшырма берүүңүздү суранам. Мына жазылып турат. Биз ошонун негизинде, могу негизинде биз жардам берип турабыз. Саламатсызбы? Да, бир жол биздин атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Көз каранды сиз журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз кандай? Осмонов Алмаз. Кайсы аймактан эвакуация болуп келдиңиз? Оштон да, Алайдан. Жакшы, Алмаз байке, бир жагдай болуп атат. Бул жакта ошо Тажикстандан келген кайрылмандар, тек жагы кыргыз. Анан ошо Тажикстандагы эзүүдөн баш калкалап, жан соога кылып Кыргызстанга качып киришет. Качкын. Чек араны бузуп, качып киришет. Анан качып киргенден кийин бул жерде Красная Речка айыл өкмөтүңүз баш болуп туруп, бетин сыйрып, тажиктин бийлигинен айырмасы болбой, ошол жерге барса 500 сомдун Венера деген жооптуу катчысы отуруп алып, ар бир баласыны каттоого алыш үчүн айыл өкмөттөн элементардуу справка бериш үчүн 150 сомдон ар бир баладан акча алат. Эми ошол Ысык Ата районунда эмне деген бул
кандай эл көп болсо, жарандар көп болсо, анан ушундай мамиле кылып айыл өкмөттүн кызматкерлери ошентип отурсанда акыбал кандай болуп калат да? Буну эсиңизге алып коюңуз. Мындай болуп атат. Бул жаран кайрылман кишилер келсе тажик бийлигинен айырмасы болбой кыргыздын чиновниктери айыл өкмөтүнөн баш болуп акча алат дагы 50 миңден 100 миң сом бул кишинин аял өкмөсүнө штрафты салып сот. Кыргызстандан башпанек сурап келген кыргыз жарандарды ушундай кылып кордоп аткандыгына бул не деп айтыш керек да? Мына соттун чечими 100 миң сом салып салган. Не боюнча салышкан? Чек араны бузуп келгенсиңер деп салып коюп. Эми мыйзам бар, кайрылмандар жөнүндө атайын өкмөттүн токтому бар. Ошол эле учурда президенттин указы чыккан. Жарандыкка кабыл алсын. Ушундай кыргыздын жарандары чет мамлекетте ушундай эзүүдөн келсе, Тажикстандан келгендерге атайын президенттин указынын негизинде булар официалдуу жаран болуп башка калаш керек эле Кыргызстанда. Кайрылман алгансыздарбы? Азыр эч нерсе алган эмес. Жөн гана монтип азыр сотто тапкан акчасы ошол сотко кетип атат экен, каттап жол киреги. Кайсы убакта келдиңер эле? Мына ушундай болуп атат. Эми мындай да, мына биздин Ысык Ата районунда ошол көп улуттуу элдер жашайт. Айрыкча ошол Тажикстандан келгендер дагы, мына Тажикстандан келгендерден ошол биздин этникалык кыргыздардан ошол Красный Речка айыл өкмөтүндө, Юровка айыл өкмөтүндө, Ивановка айыл өкмөтүндө жайгашкан. Биз дайыма мен айыл өкмөттөргө ошол айрыкча ошол этникалык кыргыздардын Люксембург айыл өкмөтүндө Киркшорг деген айылда бар. Ошол биз айрым мамиле жасайлы. Алар биздин ошол туугандарыбыз болот. Биздин бир боорлорубуз болот. Аларга ошол айрым мамиле жасайлы деп мен айыл өкмөттөргө дайыма ушундай тапшырма берип келем. Анан кайсы жак, анан силердин айтып атасыңар го, Улукбек айтып атат 150 сомдон алыптыр, 500 сомдон алыптыр деп. Сүйлөштүм ата секретарымен жаңа видеону жибериптир, тоже кыргыздарды. Сылык эле сүйлөп жүр. Не надо преувеличивать. Акчаны алган жокпуз, акчаны сураган жокпуз, справка берилбейт. Мен с места жительства казым. Тем более казы буларды кыздар айткан статус кайрылманын алып туруп регистрация өчүш керек. Болсо биз буларга справка беребиз. Откуда мы знаем, откуда прибыли? Биз сөз бергендер паспортныйга справка койгондон или временный прописка койгондон коз книга жазгандан анан беребиз. Бул кишилер бизде келгендерчи. Анан булар кишилер каяктан келген, кантип көчүп келгенин пока билбейсиз. Статус кайрылман эми мыйзам бар, кайрылган статус алат, келет, паспортныйга регистрация кылат, бизге учетко турат. Проблема бизде житель болот, ошондой эле бар бизде айылдачы. Дагы гражданство алып элек, бирок кайрылман менен статус менен жашап аткан кишилер бар. Сизде айыл өкмөтүңүздө кечиресиз, канча адам каттоодо турат? Кайсыда? Сиздин айыл Красная Речка айыл өкмөтүндө канча жаран бар? 7700. Анын канчасы ушул келген кыргыздар? 2,5 миң. 2,5 миң. А ошонун баарысы мында ушундай тагдырбы? Жок, алар уже гражданство алат, четтен келгендер. Айыл өкмөт мырза. Жок, сиз отурсуздар. Сиздин статус менен барганда, Тажикстандын паспорту менен бар. Азыр көбү менен болгон жана президент указы менен көбү гражданство алып атат. Мына указ турбайбы? Президенттин указынын негизинде номеру дагы ноябрда чыккан. Урматтуу айыл өкмөт, жергиликтүү бийликтин негизги функциясы жарандарга кам көрүү. Жарандарга кам көрүү. Жарандар кайрылса, аны кат түрүндө эмес, кайрылуусун деле эске алып туруп, сиздер чечүү жолдорун бүтүрүшүңүздөр керек. Эми барып футбол тээп, сен бар, цифровизацияга барып, каттоодон өтүп кел, анан кабыл алабыз, антебиз мынтебиз. Булар эми Тажикстандан эптеп качып келсе. Булар Кыргызстандын жараны, Кыргызстандын акыбалын жакшы түшүнбөсө. Анан сиздер ошол жерден туруп алып, жана Венера деген кызматкериңиз деле бир мындай кепчебеген таш жанагындай илгери чоң энелерди айтып койчу, сөз укпаган эмени ташманка деп койчу да мындай. Сөз жебейт, кеп жебейт, деп мындай баргыла, только футбол тебет. Андай эмес, мына президент айтып атат, канчалык эффективдүү иштеп атат жергиликтүү бийлик, канчалык жарандарга камкор болуп атат. Биз эми башкаларды айтпай эле коелу. Кыргызстан жарандары өздөрүнүн укугун эптеп коргойт. Барып, урушуп, чабышып, эптеп акысын талап кылат. Бирок бул келгиндерди келгин кылып, кысып, милициялар монтип мындай бир тепкилегенде туура эмес болот. Айыл өкмөткө кайрылсаңыздар, биз сиздерге мына 100% мыйзам негизинде дагы адамгерчилик катардагы жардам беребиз. Мен буга чейин мына мен ушул жерге келип иштегенден баштап, мына ошол сиздерге окшоп келген
ошол Тажикстандан келген, башка жактан келген туугандарга, мына Киркшолуктогу туугандарга, эме Юревкадагы туугандарга, Краснорешкедагы туугандарга өткөндө ошол молдолор менен мечитте да жолугушканбыз. Сиздер жөн эле келип мындай айтсаңыздар, мына биз эч бир эме кылбайбыз. Биз келер менен мындай кармап алдылар, мыйгысалар. Анан бизди мындай андай бол деген үйрөткөн адам болбоду да. Биз бул жердин немесин билбесек. Ошону айтып атам мен. Мен эми сиздерди билбедим да. Эгер биздин жашоочу болгондо, сиздин кармап алганыңызды маалыматты берет эле. Мен билет элек биздин жашоочу ысык ата район. Эми сиз мындай кылалы. Анан эми сиз бул жерде жергиликтүү бийлик аким болуп түздөн түз бардык нерсе сизге бүгүн полномочияны бийлик президент берди. Баарын көзөмөлдөйсүз. Милицияларыңызга айтып коюңуз могу жакта. Тажикстандан келген кыргызстандыктарды кодулаган токтотсун. Милициянын начальнигине айтып, мындай келгендерге кайра укукту үйрөтүп, жардам бергендин ордуна ар биринен 50 000 сомдон алып, бүгүн ушуларды мындай бизге сүйлөгөндөн коркуп атат алар келипчи. 50 000 сомдон алып, кечээ кармап алып дагы бирөөнү. Сенин паспортуң эме экен, тигиндей экен, мындай экен деп. Эми ушундай жагдайлар катталып атат да, бул жок эмес. Ошон үчүн милицияга эскертип коюңуз, айтыңыз, ушундай келгендерди кордобосун. Бербедиңер бакча? Урматтуу аким, кандай кылабыз? Эми бул жарандар бүгүн 5 000 сомдон аренда квартирада турушат экен, 6 баласы бар экен. Балдары ооруп атат экен. Элементардуу мектептерден неге акча алып атат? Кайсы мектептерден? Кайсы мектепте окуйсуздар? Красная речканын мына айлык өтүп турасыз, аким болуп турасыз. Не деп акча алып атат? Класстык фондко, мектеп фондуна, тамак ашка, охранага деп акча алып атат. Андай мисалы үчүн биз тараптан эч акча ал деген эме жок. Ал жерде өз ата-энелер комитети бар. Ошол ата-энелер комитети бир чечим чыгарып ошол охранага деп мисалы үчүн баягы жолдон өткөзүп, башка кылганга туруп чоң машина жолдон өтүп атканда бир адамдарды коюшуп, гайда турушуп түздөн түз жооптуу, ага жооптуу мына айлык өтүп турат. Жарандардын коопсуздугун, мектептеги коопсуздукту көзөмөлдөп андан кийин айлык өт. Биринчиден, экинчиден урматтуу аким, бул жерде директору кечеги жаңыдан өткөн ким деген? Кечегиби? Айтып коюңуз. Урматтуу аким, мына ата-энелер комитети эмес, балекет комитет болсо дагы, аларды милдеттүү түрдө эч кимден акча чогултканга эч кимде мыйзам жол бербейт. Милдеттүү түрдө жол бербейт. Эми азыр бул ата-энелерден акча чогулткан токтотсун мектеп. Ошого сиз көзөмөлдөп бериңиз. Больницага балдарын карабай атып туруп, больницага алып барганга жардам бериңиз. Сен айткандай биринчи фильтрацияга жардам берели. Булардын азыр эч колуңарда документ жок да. Туурабы же барбы? Кайрылман алдыңарбы? Эч нерсеси жок. Муну сотто туштаган биздин гумандуу сот, ушул ыстык атанын соту. Эми ошондо мурда эле келип келсеңер болот да, жардам беребиз да. Могу жана сиз айткан төлөйбүз. Менде население 7700. Бирок больница обслуживает 8,5 000 кишини. Без прописки, без этого всех обслуживаем. Экинчиден, школга баарын алып атат, анан жана акча турганда мен директордон сурайм. Бирок родительский фонд мындай башка акча беребиз, ремонтко тезирээк акча беребиз биз жыл сайын ремонтко. Эми канча-мынча коста болгон мугалим беребиз. Что положено беребиз, жанагы алсам ош родительский комитет менен алат. Жок, мугалим сурады өзү. Кайсы мугалим сурады? Сиз мага эртең келиңиз. Барып туруп көрөбүз, ким сурапты? Бардык эле окуучулардан алып стат да, бир эле бизден эмес. Жок, кими мугалим сурады, айтыңыз мугалим. Эже, мындай да эми бул эми баягы родительский комитет. Урматтуу аким, урматтуу айлыкмөт эми. Сиз мындай жакшы сүйлөбөйсүзбү эми? Биз эми Кыргызстанда жашап атабыз. Мен Кыргызстанды кыдырып келатам. Бардык жерди билем. Эми бул жерде периште болуштун вообще кереги жок. А мектептен мугалимдер акча сурайт, директор баш болуп акча сурайт. Бул Кыргызстандын бардык мектебинде болуп атат. Анан эми кайсы бул жакта ой биздики таптаза ой кайсы ата-эне сураптыр, кайсы мектеп сураптыр деп кайра буларды мындай уурус күчтүү болсо эсинде ого жагаттан кыласыз да. Андай кылбаңыз. Жок, андай. Мектепте бар, акча сурап атат, бардык мектепте. Далил мына сурап атат. 900 сомдон алып атат. Айтайын, эти мен деле албайт, мен алган жокмун дейт. Мындай бул Красный речкада кечирип коюңуздар го, бирок мындай биз көп эле айлык өттөрдү көрдүк. Көп эле Кыргызстанда аймактарга барып атабыз. Бирок сиздерде мындай поведенияны эч жерден жолуктан жолуктурбадым мен. Улукбек, мындай кылалы. Болбойт андай. Улукбек. Мына биринчиден келип ушундай ушул биздин ошол жактан келген биздин туугандардын таламын талашып атканыңа чоң рахмат.
Бул жакта тараптан дагы мисалы үчүн түшүнбөстүктөр болуп туруп кайрылбапсыздар. Айыл өкмөткө дагы, бизге дагы кайрылбапсыздар. Эми эртеңден баштап мына Азамат Асанбекович жардам берип, мейли тамак аш, көмүр барбы ошондой? Тамак аш менен гуманитарный помощьтан жардам беребиз. Кызым бизде жүрөт, гарантип белдер. Бар проблема жок эми. Сендер үй вакытта жерде жок бизде. Эме жок. Андан сырткары жер дагы проблема. Медициналык кароолордон өткөрүп. Медицина карадан проблема жок. Кече эле ошол 10 миң сом таппай азыр бир баласы ГСФ ачылды ошол жерде. Кече эле мына ГСФ ачып, Краснорешкеде ошол жаңыдан ГСФ ачылды. Мына ошол жерде эч проблема жок. Урматтуу аким, эми мындай кылалы. Убакытта кетип атат. Кандай кыласыз? Ушул үй бүлөнү өзүңүз көзөмөлгө алып, өзүңүз камкорчулукка алып, ушулар эми ыйлап байкуш мени кабыл албай койду же мени ушундай кылбай койду, менин маселемди чечпей койду деп кайра келбейби? Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алабыз. Кандай жардам бере аласыз? Мен айттым го, ошол мыйзамдын чегинде жардам беребиз. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде өтө сонун жардамдар берди, бирок тийбейт. Кайрылманды алышыңыздар керек. Айыл өкмөткө учетко тургузат. Убактылуу учетко тургузат. Анан мен сиздерге үй менен камсыз кылып беремин, башка менен камсыз кылып беремин деп айта албайм. Эртеге дагы мен жалганчы болгум келбейт. Анан ошол балдарыңыздардын окутканын, дарылангандарыңызга, врачка кайрылгандарыңызды мен ошол врачка айтып, мектепке мына райондук билим бөлүмүнө айтып, тапшырма берип, сиздердин балдарыңыздарды мындай бир жакшы караганга бир эме шарт түзөбүз. Мына, эгер ошол бирөө акча сураса, врачтардан акча сураса, же болбосо ошол мектептин директору, мугалим акча сураса, мына айыл өкмөткө кайрылыңыз. Айыл өкмөт болсо мына жакын эле Краснорешке мага келиңиз. Мен эшигим дайыма ачык. Андай болбойт. Мына мен дагы бир жолу айтам, сиздерге жардам беришибиз керек. Менин оюм, менин буга чейин жардам берип жатабыз. Жардам беришибиз керек. Бул көрсөтүүнүн жыйынтыгы кандай болуп бүтөт? Мындан кийин кандай сиздердин колуңуздарда эмне жардам болду, эмне көмөктөштүңүздөр? Биз Кыргызстанда ошол жалпы жумудай журтка экинчи этабында көрсөтөбүз буюрса. Анан кийин эми билбейм, мындай жергиликтүү бийлик мындай өзү демилген алып, келген кайрылуулардын канчалыгын эффективдүү канааттандырып, ошолордун иштерин бүтүрүшүнө, ошолордун иши оң кетишине бир дилгир болуш керек да. Улукбек, эми бул кишилерди мына биз ошондой эле аракет кылабыз. Азыр көрүп атсак, бизге кайрылбаса, качан келгенинде кайтпаса, же айыл өкмөтүнө кайрылбаса, анан кийин мен азыр сени алып келгенди көрүп атам да. Биз кантип эле карап туралы? Биз деле адамбыз да, биз деле кыргызбыз да. Эми туугандарыбыз да. Бизге ишенип келип атат. Анан биз кантип жардам бербейбиз? Биз мүмкүн болушунча жардам беребиз. Анан эртеге үй алып берир деп, же башка деп, анан ашык эле айтып коеюн. Жери алып берип башка деп. Мына бул жерде канча адамдар өчүттө турат. Аны айта албайм. Муну айттым, медицина болобу, билим берүү тармагы болобу. Башкалык эле жактан жардам бериңиздер. Болушунча жардам беребиз. Макулбу? Жакында кандай жардамдар болушу мүмкүн? Жок, эмне проблема болуп атат азыр айтыңыздар. Мына үйүндө 6 баласы бар байке. Эптеп зорго курсагын тогузуп жашаган үй бүлө. Бардык жактан жардам берем десеңиз кабыл алышат. Бирөөсүн отказ кылбайт. Эмне жардамдарыңыз бар азыр сизде? Акимиятта социалдык жакты карап атасыздар. Жанагындай гуманитардык жардамдар. Сен бир берешендигиңизди көрсөтүңүз эми. Алайдан келген аким экенсиз өзүңүз да. Жаңы мектепке сум деген таштап койгонбуз. Кандай? Мектепке эмне деген? Мектепке акча сурагандар. Мугалим. Мына угуңуз байке, сиз далилдеп берип атасыз. Кайсы ат ким? Питаниянын акчасын берип жибербейсиздер, охрана өлкөнүн акчасын. Ат ким эле? Саламатсыздарбы, урматтуу Кайсы класстын атаңдар? жетекчиси? Мен күтүп атам, питаниянын Класстын акчасын берип жетекчиси. жибербейсиздер, охрана өлкөнүн акчасын. Питание не, охрану спрошу, мне охрана калат. Охрана түрүнө алып. Питание качы? Питание университетке сам, питание өкмөт берет, что дайте все. С первого по третий класс болду. Ысыктамак бар. Биринин бүтүрткө чейин. Мамлекеттик ал. Эмнеге питанияга сурап атат? 4 класс бы? Ооба. Питанияга эмнеге сурайт? Первый по третий класс. Каякта көрсөтүлгөн обеспечение болсо ата-энелерден акча алат. Положение, обеспечение. Каякта?
постановлениесине. Кайсы постановление? 175 тұрғандарға өкімет болды. Уж первый партиятный класс. Остальное питание не возлагайте на. Байке, мамлекет 7 сомдон камсыздайт. Жер. Егер ата-эне ал жерде эч жерде көрсөтүлгөн эмес, мамлекетке жетпей атат, кошумчасын ата-энелер берсин деген жок байке. Жок, аны кошумча берсин деген мамлекеттен эч указания жок, бирок кээдеги жерлерде ушул ата-энелер өздөрү инициатива көтөрүшүп. Инициатива көтөрөт, бирок эгер ата-энелерден милдеттүү түрдө сурабаш керек. Жок, ал милдеттүү түрдө сурабайт. Мен андагы эскертебиз. Эскертип айтабыз. Эртеге келиңиздер. Мен ошол бул жерден эми мына туугандарыбыз келсиздер. Ошол un, кийим-кечек, май, вермишель, самын, дагы эмне? Бере бериңиз мындай, кандай көп берсеңиз Капканын беремин эртеге. Эртең бул өзү келсин мени. Өзү сиз кайерде иштеп атасыз? Шведияда иштеп атат. Келдим мен. 15 000 иштеп атат. Молодец, жакшы. Ну иш. Сиздер мындай жергиликтүү залчы башка орган болуп атасыздар. Бул баг бүтті, сен не напрягай, республика кылбачы. Кандай республика? Бүткөн жылдын аяк бүтті болды. Бюджет жабылды. Кандай бир үй бүлөгө бир көмүр бере албайсыңар. Бере албайм көмүрдү мен. Жегенде жакшы жеп атпайсыңар. Жетирим көтүмдү сен жегенде. Красный речка айыл өкмөтүндө дайым келебиз. Ушул жактагы жагдайлар болуп аткан болсо, жер мафиялары болуп атабы, ушул жактагы коррупциялык жолдор болуп атабы, мектептерде акча чогултуулар болуп атабы. Биз буйруса көңүл сыртында калтырбайбыз. Биздин номерлер калтырылган. Дайыма биз менен тыгыз байланышта болуңуздар. Биз сөзсүз түрдө сиздердин үнүңүздөрдү Кыргызстанга, жалпы журтчулукка, ушул журт башы президенттерге чейин жеткизгенге биз сөз беребиз. Анан дагы бир жагдай, ошо школду айтып койдуңар, анан мынтип койдуңар деп туруп, балдарын окутпай, куугунтуктаган болбош керек ал жактачы. Аны айтабызсың директор, что вопрос болот. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Эч андай болбойт. Мына аким сөзү жөн сөз эмес, эми Килтеген районунун акими айтып атат, буюрса. Жардам беребиз. Болбоңуздар. Кыжылат болбогула. Эртеге келиң, мен эртең мен дагы бар тапканымды берейин. Азыр айттым. Үйүнө барып көрүп келдик. Ушундай. Урматтуу төрага, бизде мыйзамда качкындар жөнүндө мыйзам бар да. Качкындарды кабыл алуу жана ошондой эле аймак түзүп берүү боюнча. Мен кайрылсам министрликке, бир дагы министрликте мындай түзүмдөр жок экен. Азыркы күндө өзүңөр билесиңер, Тажикстан менен Кыргызстан бизде Баткенде чабуул болгондо Тажикстандан улуту кыргыз, бирок Тажикстандын жараны болуп чыккандар бар да, биз жакка качып чыккандар бар. Азыр ушул кайрылуулар бизге көп келип түшүп жатат да. Ошолордун да укугун бир карап коюшубуз керек. Чындыгында бизде мыйзамда бар экен, бирок бир да министрлик аткарбайт экен. Улуту кыргыз болуп жаткандан кийин кыргызды кыргыз коргобосо ким коргойт? Тескерисинче биздин укук органдары аларга иш козгоп, штраф салып кыйнап жатыптыр. Ушул күндө Ысык Ата районунда убактылуу жашап жатышат экен. Алардын арасында жашы жетпеген биздин уул кыздарыбыз бар экен. Ошого дагы мен протокол тапшырма берем. Мага кайрылган каттары бар. Ушуну бир карап аягына чыгарып койсок, себеби ондогон адамдарыбыз, биздин кыргыз жарандарыбыз келип жатат бул жаккачы. Алардын укугун ким коргойт? Бизде мыйзамда бар экен. Бир да министрлик аткарбайт экен, жок экен. Ушуга протокол тапшырма берип койсоңуз, ушулардын да укугун карап коелу. Биздин прокуратура тарабынан аларга иш козголуп, айып пул салынып, наоборот, кыргызды кыргыз бул жерде кордоп жатат. Рахмат. Рахмат. Аппарат, эске алыңыздар протокол тапшырма боюнча.